Улуттар Биримдик элдик партиясынын үгүт кербени өлкөдөгү эң чоң шаарлардын бири болгон Жалал Абад шаарына да келип жетти. Чыдамсыздык менен күтүп отурган шайлоочулар партиянын лидери Мелис Мырзахматов баштаган талапкерлерди жылуу тосуп алышты. Адегенде эле чогулган эл партия лидерине турмуш көйгөйлөрүн айтышып, кыйнап жаткан кымбатчылыкты жоюу боюнча программада камтылганбы деп кызыгышты. Эмне себептен биз ушу азык-түлүктүн, ундун, майдын жана башка эң керектүү азык-түлүктөрдүн баасын биз кармай албайбыз. Эмне себептен биз бензинди, солярканын баасын кармай албайбыз. Эмне себептен биз дары-дармектердин баасын кармап тура албайбыз. Себеби бардыгы жеке колго өтүп кеткен. Бардыгы жеке менчикте. Ошондуктан биз негизги стратегиялык товарларды, бензин, дары-дармек, горючий смазочный, дан азыктары, un, макарон жана башкалар. Ушу негизги 4 товарды биз мамлекеттин монополиясына алыш керек деген программа менен кетип атабыз. Эл менен болгон жолугушуу суроо жооп форматында уланды. Жергиликтүү жашоочу парламентке мыйзамдагы уурулар, байлар бара жатканына нааразы экенин билдирди. Мырзахматов шайлоочунун айтканын кубаттап, жогорку кеңешке кесипкөй билимдүүлөр барыш керек. Алар биздин катарыбызда бар деп белгиледи. Биздин парламентте оңдоого биздин жетекчилик дагы, кабинет министрлери дагы кызыкпайт экен деген тыянакка келдим да. Президентке өз айткан нерсени өткөрүп алганга чөндөк парламент керек экен. Кабинетке өзүнө жаккан мыйзамдарды өткөрүп алыш үчүн өзүнө жаккан парламент керек экен. Болбосо мен жөнөкөй эле нерсе, ушул парламентке эмне үчүн байлар кызыгат, эмне үчүн тиги мыйзамдагы уурулар кызыгат. Ал жерде болгону привилегия бар. Мына ушул нерсени бара жаткан депутаттар алып, жөнөкөй адамдарга бизге окшотуп койбосун, кичине калтырып туруп, анан эки жактан баргандарга үй-жай шарт түзүп берип, калган жеңилдиктердин бардыгын алып, барса эле өзүңүздөр айткандай адис адамдар барат да. Хулиганга эмне бар парламентте? Жеке башын коргош керек. Туура. Жегичке эмне бар? Байлыгын коргош керек. Мына ушул сунушту айтайын деген сиздерге. Сиз абдан туура айттыңыз. Негизи ошол жерге билимдүүлөр барыш керек, кесипкөйлөр барыш керек. Керек болсо ошо премьери болобу, министри болобу, бура бастырбай такалап тура турган, мушташып тиштешип эмес, мыйзам жазып, ошону талап кыла турган билимдүүлөр гана барыш керек. Ошондуктан тажрыйбалуу билимдүүлөрдү гана биз катарыбызга кошуп атабыз. Коопсуздук маселеси бүгүн биринчи орунда тургандыгы үчүн мына азыр жогоруда кандидатыбыз айтып кетти. Bir nece generaldardı. Azırkı vet teknikumda petfakты бүтүп general algandardı emес, çınıgı kadrovoy officerlerdi Katarыбызга çakırıp жүргүлө. Өлкөнүн коопсуздугу бүгүн биринчи кезекте деп биз ушул көптөгөн аскер адамдардын да катарыбызга чакырдык. Эми күчтүү парламент, күчтүү мамлекет болот. Күчтүү парламент ошол күчтүү аткаруу бийлигин гана түзөт. Жогоруда абам айткандай, бензин пуруш, un пуруш, дары пуруштан эч качан күчтүү парламент түзүлбөйт. Алар барганайын бир гана өзүнүн жеке кызыкчылыгын коргойт. Мен сизди демагогиядан өтө алыс инсан катары билем. Бул биринчи эң баалаган сапатым, сиздеги баалаган сапатыңыз ушул. Эч бир демагогия менен орубайсыз, керектүү нерселерди сүйлөйсүз. Эми ушуну айтсаңыз, башка партиялардан айырмачылыгыңыз, өзгөчөлүк эмне болуп атат сизде? Сиздин программаңызда. Рахмат чоң. Бул абдан объемдуу документ. Береле болгондо 1 жылда даярдала турган документ привлечением специалистов. Анан эми азыр көрүп атасыңар, ксерокопиядан өткөрүү эле бардыгынын программасы окшош.
Эми буйруса мондай да кээ-бир биздин программанын жабык тараптары да бар. Бүгүн айта албай турган. Башкача айтканда биз мамлекеттик түзүмдү, саясий түзүмдү, шайлоо системасын, экономикалык моделди, саламаттык сактоо, билим берүү тармагын түп тамырынан бери терең реформалоо. Талапкер Жумагүл Эгембердиева бүгүнкү күндө көптөгөн ишке ашпаган мыйзамдар жазылып жатканын айтып кейди. Анткени аны аткаруу боюнча тиешелүү шарттар түзүлгөн эмес дейт. Бир мисал кылайын, азыр акыркы пробация деген чыккан, өзүңүздөр билесиздер. Пробацияны аткаруу дагы ошо айыл өкмөттөргө, мэрияларга жүктөлгөн. Ал жерде тиешелүү адистер болуш керек, психолог, социолог, юрист, ошондойлор жок. Мен өзүнчө ойлойм да, бүгүнкү күндө бизде көп ишке ашпай турган закондор чыгып атат. Өзүмчө мен айтып коем, это мертво рожденные законы. Бул закондор канча биз ушу урушсак деле ишке аша албайт, себеби аны аткаруу боюнча тиешелүү шарттар бүгүнкү күндө түзүлгөн эмес. Жалал Абадтын тургуну Улуттар биримдиги партиясынын катарында бара жаткан Жумагүл Эгембердиеванын облустук администрацияны оңдогонун эстеп эмгегин баалады. Жалал Абадты өзүңүздөр билесиз, 2010 жыл кандай болду? Биз бир күндө шорпо кыла албайбыз да. Эт табабыз, сабиз, пияз, чеснок таппай коебуз. Ошо маалда ошту мелис кандай гүлдөтүп койду. Көрө албады, акыры куугунтуктап жоготту. Не болду? Ак ыйлет сынбайт дейт экен. Кайра мына биздин жолборсубуз кайра келди. Андан кийин Эгембердиева жөнүндө айтып берейин мына. 2010 жыл болду. Эгембердиева ой андай мындай деди. Ошол жерде менменсиген эркектер шымын көтөрүп, костюм шым кийип, ошол жерде эл башкара албады. Эркектер туруп, ушу маалда мына ушу Эгембердиева кылды. Мына биздин мен укканды айтпайм, мечтага айтпаган аялмын. Мына обл администрация кандай жаман эле билесиңерби? Канча эркектер иштеп кетти? Канча губернаторлар иштеди? Байды, акчаны алды кетти. Эгембердиеванын ремонт кылып койгонуна мына былтыйып отурушат азырчы. Мелис Мырзахматов чогулган элге мандат үчүн эмес, иштегени бара жаткан чыныгы профессионалдардын командасы экенин ишендирди. Мандат үчүн эмес. Ошол жерге барып, нары бери көрүнүш үчүн эмес. Биз иштегени бараткан чыныгы профессионалдардын командасыбыз. Мына көрүп атасыздар, көп коо сүйлөй албайбыз. Biz buyursa işimiz менен далилдейбиз. Партия өкүлдөрү менен жакындан баарлашып, өз суроолоруна жооп алган соң шайлоочулар ийгилик каалашты. Улуттар биримдиги партиясы бардык улуттун өкүлдөрүнүн башын бириктирген чыныгы партия экенин айткан аксакал жогорку кеңешке эл өкүлү болуп баруусуна тилектештигин билдирди. Бул партияны өзү аты айтып турупту, намы айтып турупту. Улуттар биримдиги. Кыргызстанда juda көп милләтләр яшайды. Şu milletlerden ibaret boyan adamlar şu Kırgızistan'da tutarışıga, önüşüge özünün hissasını koşardı. Bana hazır bana yaşlardı görüp, ben juda tolkunlanıp turuppan. Bular bari işleydigen yaşta hammasi kuch kuvvati var, ilimi var. Har xil millatdan shuning uchun men barchalarga aytardim. Shu saylagan shuncha yil o'tgan saylovlarda shuncha partiyalar ichida bir programmasini aytib, mana shunda toza hali saylovda qatnashmagan yigitlarni oldiga qo'ygani uchun men juda xursand bo'lib turibman. Hammalarni chaqirardim. Mana shu Ulutlar Birligi partiyasini qo'llab, shu yigitlarni hammasini o'sha parlamentga yerga borib, elimiz yurtimiz uchun xizmat qilishini. Жаратман лидер, Жаратман партия. Менин тандоом Улуттар биримдиги партиясы. Номер 17.